Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2022 жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 6,8 миллион адам жашаса, анын 50,4% аялдарды түзгөн. 2020 жылы аялдардын жашоо узактыгы орто эсеп менен 76 жашты, эркектердики 68 жашты түзгөн. Бүгүн биз эркектердин жашоо узактыгынын кыска болушунун себебин аныктоо үчүн Республикалык психиатрия жана наркология борборунун дарыгери-наркологу Каниет Мамбеталиевага кайрылдык. Дарыгердин айтымы боюнча эркектердин арасында ден соолукка зыян келтире турган ар кандай заттарды колдонгондордун саны аз эмес. Банги заттары, арак ичимдиктери ушунун баардыгы тең психоактивдүү заттарга кирет. Психоактивдүү заттарды бат-баттан колдонуу акырында отуруп көз карандылыкка жеткизет. Көз каранды болгон адам акырында отуруп дозаны көбөйтүп баштайт. Күндөн күнгө мурунку алган нерсени, мисалы үчүн бир сыйкырдуу нерсени, ошол затты колдонгондо бир сыйкырдуу дүйнөгө түшүп калгандай абалда болгон нерсеси жок болуп, ошол нерсеге жетиш үчүн улам дозаны көбөйтүп баштайт адам. Тамекини дагы, спирт ичимдиктерин дагы, банги заттарын дагы акырындап көбөйтүп отуруп, анан өлүмгө жетүүчү ооруларга жетет. Эң биринчиден бул эмнеге алып келет? Колдонгондо бул адамдар көбүнчө кышылдап баштайт, дем алуусу начарлайт, адышкы болуп баштайт, көп жерге баса албайт, чуркай алышпайт, мээге кычкылтек жетпейт дагы, кишинин баш ооруусу пайда болот, эске тутуусу начарлайт, бир нерсеге бат-бат ачууланат, кыжырланат, жумуш жасоо жөндөмдүүлүгү азаят. Дем алуу органдарында көбүнчө өпкөнүн эмфизема оорусу, өпкөнүн рак оорусуна алып келет, кекиртектин рак оорусуна, тамак сиңирүү органдары начарлайт, ашказандын рак оорусу, кызыл өңгөчүнүн рак оорусуна алып келет, бөйрөк ооруларына алып келет, жыныс органдарына импотенция оорусу болот. Акырындап отуруп бул заттарды колдонуу же болбосо передозировка деп коет, же банги заттарынан көп колдонуп алып өлүмгө алып келген учурлар болот. Арак ичимдиктерин, туура эмес арак ичимдиктерин ичип алып отравление болуп, ошондон каза болгондор көп болот. Тамеки чеккен адамдар болсо өлүмүн өздөрү абдан тездетишет. Бул адамдар эмфизема, жанагы эмфизема оорусунан, эмфизема легких 4 эсе көп өлүшөт. Анан бул адамдарда эмне болот? Эми жумушка иштөө жөндөмдүүлүгү да азаят дагы, ошондой эле социалдык жактан дагы абдан начарлашат. Жумушка бара алышпайт, башка адамдар менен тил табыша алышпайт, тез ачууланышат, чырга жакын болушат. Бул адамдар менен үйүндө чогуу жашаган адамдар, мисалы үчүн аялы, балдары, ата энеси, орусча айтканда созависимый деп коет, же болбосо чогуу көз каранды адамдар. Алар дагы бул адамдын акыбалын ойлоп калышат. Бүгүн биздин үйдө тынчтык болобу? Бул адам кандай абалда келет? Ошол нерсени колдонуп келеби? Ачуулуу болобу? Ар ким эмеске кандай мамиле жасайт? Бүгүн үйүбүздө тынчтык болобу же болбойбу деген нерсени гана ойлонуп калышат. Ал мисалы үчүн аялы өзүнүн жумушу жөнүндө, өзүнүн косметикасы жөнүндө ойлонбойт, же балдары сабагы жөнүндө ойлонушпайт, башка нерсени ойлоого чамалары жетпейт дагы. Ошол адамдын гана бүгүн үйгө тынчтык береби, бербейби деген нерсени гана ойлонуп, алардын дагы баштары ооруп, алар дагы ошондой ачуулары тез келип, кыжырланып, ошол адам менен чогуу ооруп калышат. Эми бул психоактивдүү заттарды колдонуу адамдарда көбүнчө үй бүлөнүн чачырашына да алып келет. Андан башка тукум куучулук ооруларга алып келет. Ошол адамдардан төрөлгөн балдар дагы ошол заттарды көбүрөөк колдонуп калышы мүмкүн. Ал бул адамдардан төрөлгөн балдар оорулуу балдар болуп төрөлөт көбүнчөсү. Гендердик эксперт Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Инкоом Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү долбоорунун директору Исламбекова Бактыгүл аялдардын пенсия курагына жетүүсү 90% түзсө, эркектердики 70% түзөт дейт. Ошондо пенсионерлердин арасында аялдардын курамы 65% түзөт, ал эми эркектердики 35 гана пайызды түзөт. Бул эмнени билдирет? Бул эркектердин жашоо мөөнөтүнүн узактыгы аялдардыкына караганда айырмасы абдан эле чоң, 8 жашты түзгөнүн айтып кетсек болот. Булардын эң алгачкы себептеринин бири бул коомдогу аялдар менен эркектердин гендердик ролдорунун айырмасы менен түздөн-түз байланышы бар. Себеби биз аялдар менен эркектерге койгон талаптарыбыз алардын гендердик ролдорун же болбосо алардын
алардын образдары биздин коомдо абдан эле мындай стереотиптик көз караш менен каралып калгандагы биз мисалы аялдарды көбүнчө назик, эмоционалдуу деп эсептесек, ал эми эркектерди болсом эч кандай алардын эмоциясын сыртына чыгарууну эч баалабайбыз, ошондуктан кубаттабайбыз. Эркектер биздин элестетүүбүз боюнча, стереотиптик көз карашыбыз боюнча абдан эле ар дайым күчтүү келиш керек. Ал эми баарыбыз эле билебиз, жашоодо ар кандай учурлар болушу мүмкүн, кээде өйдө ылдый болот, бирок ошол кезде дагы эркектер эч качан өзүнүн алсыздыгын же болбосо ушундай бир эмоциясын сыртына чыгарып, башкалар менен өзүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшө алышпайт. Алар баардык нерсесин өзүнүн ичине сактап келет. Ошондуктан дагы эркектердин арасында аялдарга караганда жүрөк оорусу, инфаркт, инсульт же болбосо ушуга окшогон ооруларга чалдыккан эркектер аялдарга караганда кескин эле көп. Ошол эле сурамжылоолорду, изилдөөлөрдүн жыйынтыгына кайрылсак, мисалы эркектер көбүнчө жаш кезинен баштап эле өзүнүн карьерасына, ушул коомдогу ролуна көбүрөөк көңүл бурушат дагы. Ал эми үйдөгү бала тарбиялоо же болбосо башка үй бүлөдөгү болгон процесстерге көп катышышпайт. Ошондуктан алардын көбүнчө ошол жаш балдар өзүнүн эле балдары менен, үй бүлөсү менен эмоционалдык байланыш жок болуп калат. Себеби ошол эле атасы жумуштан келгенде көбүнчө атаң чарчады деп, атаң эс алыш керек, мындай кылыш керек деп, биз эркектер менен өзүбүздүн балдарыбыздын атасы менен болгон эмоционалдуу байланышын убакытта аз өткөргөнү үчүн алардын мындай бир байланышы жылдар өткөн сайын жоголуп кетиши мүмкүн. Анан кийин ал пенсияга чыкканда үйдөгү балдары менен, жакындары менен эмоционалдык байланышы болбогондуктан, көп жылдар бою үй бүлөсү менен көп деле мындай бир сапаттуу убакыт өткөрбөгөндүктөн, алардын ошол эле балдардын кызыкчылык менен көп алек болбогондуктан дагы кийин ал пенсияга чыгып, анын ушул социумдагы, коомдогу өзүнүн карьерасын аяктап, ушундай бир эс алууга чыккандан кийин алар өздөрүн үйдөгү жакындары менен эмоционалдык байланышы жок болгондуктан көбүнчө мындай бир өзүн керексиз сезип, ошол эле депрессияга, стресске кабыл болгон учурлар абдан көп болот. Ошондуктан дагы алардын мындай бир активдүү жашоого умтулуу мотивациясы дагы аялдарга караганда азыраак болот дагы. Алар өздөрүн мындай бир жөндөмсүз, керексиз сезе баштайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде бизде коомдо гендердик ролдорду кароодо дагы стереотиптерден арылып, аялдарды дагы, эркектерди дагы ушундай бир тең кароо болсо, ошол эле эркектердин дагы эмоционалдык ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурса, бул түздөн түз алардын жашоо узактыгына, ошол эле ден соолугуна дагы жакшы таасир этиши мүмкүн. Сергек жашоо образына өзгөчө көңүл бурган пенсиядагы жыгач уста өзүнүн активдүү жашоосунун жана бактылуу карылыктын сырлары менен бөлүшүп кетти. Мен Исаев Курманбек, жашым 76-га толуп 77-ге кетти. Кардымды дагы эле машинайда неберелеримди балагаччыга мектепке жеткирип турам. Байбичемди жумушка алып барып келип турам. Бош убактыларда бекер отурбай, жыгачтан ар кандай скульптураларды жасайм, көрмөсмөгө даярданып атам. Ден соолугум жакшы, эртең менен кичине көнүгүүлөрдү жасап, балдар алып берген велотренажер тебем. Үй бүлө менен тоого чыгып, коо үстүлөргө барып турабыз. Жаштарга айтарым, жаш кезиңерден ден соолугуңарды карагыла, көп кыймылдагыла, туура тамактангыла, тамеки, арактан алыс болгула. Тилекке каршы азыркы учурда стресстен арылуунун оңой жолун издеп, ар кандай заттарды колдонгондордун саны көбөйүүдө. Мисалы, Кыргызстан боюнча алкоголдон көз каранды болгондордун саны 2021 жылда 1111 болсо, анын ичинен эркектердин саны 863 түзөт.